салам. Кутман күн. Бүгүн эң сонун күн болуп атат. Ушу 2022-жылы ушу Талас областында жаш тирек долбоору ишке ашкан эле. Актөбө жаштар борбору тарабынан мемилгеленип, жаштарды өнүктүрүү институту тарабынан каржыланган бул долбоор. Ушул жаш тирек долбоорунун алкагында биз бир нече окуулардан өткөнбүз. Анан ошол окутуулардын натыйжасында биз долбоор жаздык эле. Бул жерде бир канча долбоор жазылган ар бир аймактан. Талас областы боюнча жалпы 20га жакын жаш лидерлер окудук эле. Ошолордун ичинен биз жазган долбоор мигранттын укугу деген темада ушул долбоорубуз конкурстан утуп, биз ошол Шекер, Бакыян, Маймак, анан Нылдай айылдарында ишке ашырганбыз. Бул менен эле чектелбей биз өзүбүз ошол окуп, анан ошол долбоорубузду ишке ашырып, анан ушулар менен чектелбей бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн ошол мындай жаш лидерлердин ынтымагын, достугун бекемдейли деген максаттан ушундай аянтчаларды дагы жолугушууларды уюштуруп атабыз. Бүгүн биздин ошол долбоордун ишке ашыруучулары Талас областынын Актөбө жаштар борбору тарабынан бул нерсе да демилгеленип, анан жаштар өзүбүз дагы аябай аракет кылып бүгүн чогулдук, сонун болуп атат. Азыркы учурда муз деп атабыз, мына кыштын сонун күнүндө. Аба ырайы да сонун, маанайлар дагы сонун. Ушундай жаштарды өнүктүрүүгө мындай бел байлаган агаларыбызга, жаштарды колдогон ушундай долбоорлорго чоң рахмат айткым келет. Буюрса алдыда дагы ушундай долбоорлор ишке аша берсин. Ушулардын арты менен биз деген мына жаш лидерлер пайда болуп атат. Андан тышкары мындай өздөрүн формалдуу эмес жактан өнүктүргөн, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошом деген жаштар пайда болуп атат деп айткым келет. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Сонун болуп атат баары. Бүгүнкү күн биз үчүн аябагандай көңүлдүү өттү. Негизи жаш тирек долбооруна катышканга чейин биз бири-бирибизди таанычу эмеспиз. Бирок ушул жаш тирек долбоорунун аркасынан биз Шекерден, Маймактан, Бакыяндан чогулган жаштар, Актөбөдөн, Өзгөрүштөн чогулган жаштар биз бири-бирибизди таанып, бүгүнкү эс алуу күнүбүздү аябагандай көңүлдүү өткөрүп жатабыз. Жаштардын ар тараптуу өнүгүүсүнө чоң салымын кошкон ушундай долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Актөбө жаштар борборуна, жаштарды өнүктүрүү коомдук фондуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык.